5 жыл бою мамлекеттин коопсуздук тизгинин бекем кармап, чегараны чечүүдө жана кылмыштуулук, коррупция менен күрөштө чечкиндүү кадамдарга барган Камчыбек Ташиев кызматтан кетери менен өзүнө жана анын жакындарына карата каралоолор күч алды. Генерал бул жылдар аралыгында коррупцияга жана уюшкан кылмыштуу топторго каршы аеосуз күрөшүп, ал кызматтан бошотулгандан кийин социалдык тармактарда ачык да, фейк аркылуу да көчөк артындагы күчтөр активдешип, каралоону колго алышкан. Бул ичинде таарынычы бар жарандардын гана жасаганыбы, же атайын уюштурулган саясий кадамбы? Эмне үчүн фейк аккаунттар так ушул тапта активдешти? Ташиев кызматта турганда баракчалары аркылуу алкап мактаган Facebooktун 10го жетпеген колдонуучусу учурда жаманатты кылуу менен алек болууда. Алардын артында кимдер турат? Эмнеге күч түзүмдөрү чара көрбөй жатат? Мына ушундай суроолор коомчулукту ойго салып бушайман кылууда. Кесиптешим Нурзада Сыдыкова Ташиевдин айланасындагы каралоолор боюнча коомдун пикирин чогулткан. Көз салалы. Ал эми монтип, жок жерден сөздөрдү чыгарып, жок жерден бирөөгө жалаа жабам деген адамдар ошолор Кудайдын алдында жооп берсин. Күнөөсүн өзүнүн мойну менен тарта бер. Генерал Камчыбек Ташиевдин мамлекеттик кызматтан кетиши менен кошо интернет айдыңында ага жана анын үй бүлөсүнө багытталган каралоо кампаниясы башталды. Фейк аккаунттар менен да ачык айкында Ташиевдин буга чейинки ишмердүүлүгүнө багытталган сындар, негизсиз каралоолор, жакындарынын мүлктөрү, рейдерлик оор айыптоолор, жада калса жекелегине өткөн маалыматтык чабуулдар күч алды. Бирок жалган маалымат тараткандарды кандай жоопкерчилик күтөт? Укук коргоо органдары аларга чара көрөбү? Жырылганды теппей, мындай деп эле болот. Кандай гана сын же каралоо болбосун, генерал Камчыбек Ташиевдин коом алдындагы эмгеги жана тарыхый ролу фактылар менен бааланат. Коопсуздук тармагындагы реформалар, мамлекеттик чегара маселелери жана тартипти бекемдөө боюнча жүргүзүлгөн иштерин унутуп же чийип коюуга мүмкүн эмес. Кандай жанын үрөп, орусса да тынбай иштеди го. Эмне болду? Мына алгы интернет булагынан мына фейктер, булар продажныйлар, булар акча менен Ташиевди бир жолу алгы түшүрүп алып туруп, анан аркасынан мындай алгы каралоону жөнөтүп атат да, элдин атынан да эл жаман көрүп калсын, анан успокойство этсин де. Эл эч качан успокойство этпейт да, иштеген адамды көзү менен көрүп турбайбы? Кантип ону жаман десин? Мен деле кантип жаман дейм ону? Бар жокту кылып, жүгүрүп, 3-4 ишти аткарып атты. Итибайлардын жегендерин кустурду. Чорный дегендер жок, башка деген жок. Эл ушунчалык жарык дүйнөдө жашап калганда буларды кереги жок. Бул президент өзү чечет муну. Булар өздөрү чечип алат. А фейктерди булар алгы бир кучка илгертен келеткан шакалдары бар да, ошолар түртүп атат да, минтип чыгып койгула, Ташиевди каралап койгула. Дайым ушундай да булар. Ким президенттен түштүбү же бийликтен түшүп калса аркасынан алгы дабит этип жок кылышка аракет кылышат да. Элдин атынан эл буларды укпайт. Элге жаман көрсөтүп, эл көзү менен көргөн нерсесин кантип анан жаман деп айтсын. Социалдык баракчаларга көз чаптырсак, Камчыбек Ташиевге тийиштүү делген бир катар жагдайларга, анын аткарган ишине, кызматына карата айыптоолор, элдин пикирин бурмалоого багытталган посттор коомго суроо салуу менен жарыяланып, элдин оюн өзгөртүүгө аракет кылышкандай. Жогоруда белгиленгендей, адамдын жекелигине чейин жетип, жада калса Ташиевдердин энесин да кошуп жаткан жагдайлар да жок эмес. Мына ушундай жолдор менен түшүнбөй, жагымсыз, туура эмес маалымат тараткандарга тыюу салынышы керек. Ачык эле калк арасында тынчтыкка бүлүк салгысы келгендерди тартипке салуу учурдун талабы дешет. Адамдар ушундай экенбиз да, кээ бирде ушуну билип билбей эле, түшүнбөй эле, ар ким оюна келген, баягы түшүндө көргөнүн сүйлөй берет экен да. Андай болбош керек. Өз негизи бунун баарына тең тартиптүүлүк керек да. Ушундай эчеки сөздөрдү таратуу, особенно ушундай нерселерди, мисалы үчүн блогерлер чыгарып атышпайбы эмелерге, баягы Facebooktарга дагы эмне деп коет, Instagramдарга ушундай бир жагымсыз сөздөр тарап элдерге арасындагы баягы тынчтыкка бүлүк салып аткандар бар да. Аларды
жоопкерчиликке тартыш керек. Ал эми баягы өзүнүн колу менен кызматта иштеп туруп, мамлекеттик кызматта иштеп туруп, анан мамлекетке кыянатчылык кылган адамдар булар сөзсүз түрдө жоопкерчиликке тартылып, өздөрүнүн жазасын алыш керек да. Эми кичине мындай бир эл арасында жакшы ишеним пайда болуп, моундай болуп аткан иштер канчалаганда 5 жылдан берки кандай сонун иштер болду. Ушунун баарында мисалы үчүн Камчыбек Ташиевдин, Кыдыршаевдин баягы кол тийген жерлери көп. Бардык жерин баягы оңдоп, түзөп дегендей, туурабы? Эми анан ошонун баарын жокко чыгарып эле, анан бул мындай экендигинде өткөндө бир эмеден карасам бир сакалчан бала тиме жер жеберине жеткизип эле тиги Ташиев менен иштегендерди ушундай бир жаман сөздөрдү айтып атты да, мен ойлоп койдум, бул кандай мындай ичи кара, жүзү кара, ичи тар адам депчи. Анан баягы орустарда деле, кыргыздарда деле айтып коет, баягы жатканды теппейт депчи. Лежачего не бьют дейт да. Анан мен бүгүн кызматтан кетип калса эле жамандай берип, бир сөздөрдү айта бериш акылга сыйбаган нерсе да. Үзүүчү көтөрүп эле бунун 12 миллиард акчасы бар экен, Кытайдын карызын кутулуп коюш керек экен, антиш керек экен, мунтиш керек экен деп атышат да. Мен эми Каралоолордун борборунда генералдын энеси депутат Шайырбек Ташиев да бар. Аны жана Ташиевдин баласы Таймурасты өзгөндө өткөн улакка байланыштырып, коомго жек көрсөтүү маселеси видеолорду монтаждоо менен ишке ашырылды. Муну улай Шайырбек Ташиевдин 2024-жылкы декларациясындагы көрсөтүлгөн 12 миллиард сомдон ашык каражат коомдун талкуусуна салып беришти. Мындай сумма кайдан келди деген элдин суроосуна депутат Азаттыктын журналистине жооп берип, өзү чекит коюуга да аракет кылды. Президенттин ыктыярдуу легалдаштыруу жана мунапыс жөнүндө мыйзамы бар. Ол ушу жанагы 2023-жылы чыккан, кийин жаңы редакциясы 2024-жылы жана срок узартылган чыкканда. Ушул жерден кийин айтылат. 100 миллион сомдон ашык каражат болгон болсо, ал 100 миллионго чейинкилер эч кандай төлөнбөй туруп эле ыктыярдуу легалдаштырып койсо болот деп. Андан көбүрөөк болгон болсо 1 миллион сом төлөп туруп, анан кийин легалдаштырып койсо болот. Канча сумма болсо дагы. Анга эч кандай жанагы төлөмдөрдүн кереги жок. Бажы төлөмдөрүнүн же болсо налог жанагы төлөмдөрү деген жок деп айтылган да. Ошондон анан кийин ошо 12 миллиард деп жазылып калыптыр. А өзү негизи ушул сумма жок да. Актив эле бул. Актив катары жазылып калган. Болчу. Анан кийин эл үзүүчү көтөрүп эле бунун 12 миллиард акчасы бар экен, Кытайдын карызын кутулуп коюш керек экен, антиш керек экен, мунтиш керек экен деп атышат да. Мен эми койчу эми ушунга бир интервью өзүм мен жөнүндө чыккан бардык маалыматтарга бир дагы интервью да бербейм, и алар комментарий да бербейм да. Эми ким не деп ойлосо ошентип ойлой берсинчи, макулчу эми депчи. Таймураз иним ал өз бизнесменин болуп жүргөн ак көңүл, ошо атасындай эле бала алчы. Аны бүт бардык эле мына гигант кылып көрсөтүп атат да ал баланычы. Өзүңүз деле бир отуруп сүйлөшүп көргөн болсоңуз, айтасыз, сиздин атыңызды сапсем эле мындай кылып айтышат. Өзүңүз бир жакшынакай, бир жөнөкөй бала турбайсызбы деп. Өзү жөнөкөй ак көңүл жакшы бала өзүчү. Мына кече Ниязовдардын тоюнда деп атат да. Улакты айтып атат го. Мына вертолет менен барыптыр, Шайырбек Ташиев менен Таймураз Ташиев. Биз вертолетке мен өзүм өмүрүмдө вертолетке чыга элекмин. Бир дагы вертолетке чыга элекмин. Самолетке чыгып жүрөм мен, конечно. Вертолетке бир дагы чыга элекмин өмүрүмдө. Биз ана улакка биз барган дагы жокпуз. Ал өзү коруп жаткан үйдө бул жерде. Ошо социал тармактарда ошол 2-3 күндөн бери ошондой видеолор тарап жатат. Эми сиздин мурда кийин салган үйүңүз, ал жакта берген тоюңузга байланыштуу анан кимдердин жасап жаткан иши деп ойлойсуз бул эми? Эми мен териштирбейм анчы. Ар бир адам өзү билсин. Кимиси кылса ошону өзү жооп берет. Жанагы өзү хадисте жазылган, ким гыйбат кылса, ким жамандаса, бирөөнү ошактаса, ошонун өзүнүн күнөөсүн, беркинин күнөөсүн төгөт дагы өзү жооп берет ошол.
өзүчө. Мындай каралоолордун дагы бир багыты генералдын уулу Таймураз Ташиевке да айтылып жатканы маалым. Социалдык тармактарда жарыяланган аудио жазууда аны Жалал Абаддагы заводду тартып алган деп айыптап чыгышты. Бирок Таймураз бул айыптоолорду кескин четке кагып, мүлктү базар баасында мыйзамдуу жол менен сатып алганын билдирди. Бул биринчиден ал жерде эч кандай завод болгон эмес. Эми мына Совет Союз таркагандан кийин кайсы завод калды эле? Завод жок эле да. Onu мындай адамдарды адаштырып алып атпайбы? Ол жерде чындыгында да, onu мен сатып алганмын. Onu биз 2022-жылы болсо эле адашпасам. Тартып алуу эч кандай ондай болгон эмес. Жана болушу мүмкүн эмес эле да ол жерге. Акчага сатып алгам, мен мында ачык айтканда канчага сатып алгам так билбей эткенмин азыр. 470 миңге алгам да, адашпасам, долларга. Экинчиден ал жерде эч кандай мындай вообще завод болгон эмес да. Ол жерде темир тезектери бар экен эле, туура. Анан темир тезектерди мен алып кетем деген ол кишиче. Алып кетем деп, ол темир тезектерин баарын алып кеткен. Ол ичи болсо күйүп кеткен экен эле здание. Анан ол жерди биз бузуп, ол жер болсо мына Барселона академияга жайгашкан жер. 41 сотик жер. Ошо жерге биз мектеп курайык деген план болгон. Мектеп куруп, ошону мектепте өткүзүп беребиз деген ниет болгон. Сиз ал адамды тааныйсыз да негизи? Таныйм. Ол менен биз бир ушу содак сүйлөшүп атканда бир 3-4 жолу жолукканбыз. Анан бул өтө кымбат айтканда Бакыт Торобаев өзү ортого түшүп, биз суранганбыз Бакыт Торобаевден ортого түшүп кичине түшүрүп бербейсизби дегенден ошо өзү түшүп, онун тууганы да экөө. Абасынын баласы болсо элек адашпасам, ортого түшүп өзү сөзүп берген ал жерде. Мына Бакыт Торобаев бүгүнкү күндө живой, өзүнөн сурабасаңар болот. Өзү түшкөн ортого. Ошол эле учурда жанындагы дүкөн боюнча да сурам келет да, ошол дүкөн дагы айтылып атат да. Ал дүкөн боюнча бул мындай дүкөн ортосу, ол жер менен дүкөндүн ортосунда бир 3 үй бар эле, адашпасам 3-4 үй бар. Ошо 3-4 үйдү дагы сатып алып, будущем деп ойлогонбуз да. Анан кийин сатып алып, дүкөндү кошуп, ол жерге детский площадка курабыз деген ниет болгон. Мектепке эми детский площадка керек экен, ошол жерге детский площадка курабыз деп, ону мен наркы жерди сатып алгандан кийин 4-5 айдан кийин сүйлөшүп, эс адашпасам, может быть 3 ай так айта албай атам азырчы. Сүйлөшүп $80 миң, мен ону так билем, $80 миң ого колуна акча берип сатып алгам ол жерде. Анан азыр болсо кароолоо болуп атпайбы? Ар бир нерсени биздин үй бүлөбүзгө, айрыкча ошо атама колунан келгенче кароолоор болуп атат. Ону болсо эл журтта баардыгы түшүнүп атат ону. Маалыматтык чабуул же негизсиз каралоо процессинин бул абалы мыйзамга ылайык көзөмөлгө алынышы керек. Анткени Камчыбек Ташиев эгемен Кыргызстандын тарыхында жөнөкөй инсан эмес. Жогоруда биз белгилегендей өлкө коопсуздугун 5 жыл бою толугу менен темирдей тартипте кармап, чек ара жана кылмыштуулук менен күрөштө жигердүү иштеген генерал кылмыштуу топтор жана жемкорлук менен күрөшүүнүн аркасында мамлекеттик бюджетке 4,5 миллиард сом каражатты кайтарууга себепчи болгон. Мындай жыйынтык менен мамлекетте жүрүп жаткан ири жана чакан долбоорлор ийгиликтүү ишке ашып келүүдө. Эми бул мыйзам ченемдүү көрүнүш. Себеби бизде калыптанган жалпы эле бир тарыхта болобу, башка учурда болобу, бирөө ушундай бир кызматтан кеткенден кийин ал тууралуу ушул иштеп турган учурунда эч нерсе айта албагандар кеткенден кийин артынан баягы бир бушту менен муштап калалы деген бир аракеттер сөзсүз түрдө болот. Бул балким убактылуу нерседир. Анткени мына Камчыбек Кыдыршаевич менен Садыр Нуркожоевич экөөнүн соңку 5 жыл аралыгында Кыргызстанда жасаган эмгеги бул өзгөчө бир кайталангыс нерсе болду. Себеби экөө ушул арабага кошаттай чегилип Кыргызстанды оңдойбуз деп күнү түнү түн уйкусунан кечип, ден соолугунан дагы кечип, мамлекеттин келечеги үчүн деп баягы аракет кылгандыгын жалпы эл көрдү.
Биз да көрдүк аны. Өз ишимди кылып, ар бир кылган ишим мамлекеттеги ар бир жаранга пайдасы тийиш. Ар кандай негизсиз каралоолордун аркасында кандай кызыкчылык бар деген суроолор да жаралбай койбойт. Бул кадам менен кимдир бирөөгө жакшы көрүнүү максатын көздөшкөндөй. Бирок кантсе да Камчыбек Ташиевдин мамлекет жана эл үчүн кылган кызматын миллиондоп колдогон калк билип турары шексиз. Жанагы мамлекеттин кызыкчылыгына каршы аракет кылып, ар дайым өз аракетин кызыкчылыгын биринчи планга коюп, анан жанагы өз мезгилинде алар ооздукталган, керек болсо жазаланган ошондой күчтөр ошондой бир өтө катуу нерселерди өч алуу иретинде көп нерселерди айта берет. Анан албетте бул президенттик администрацияда деле ачык айтылбадыбы? Бул каралоого жол бербейбиз деп. Камчыбек Кыдыршаевдин өзүнүн жеке жанагы аброюна президент айткандай баягы тергөө иши аяктаганга чейин азырынча эч нерсени айтууга мүмкүн эмес дегендей баардык маселелер ачыкталганга чейин бул маселени биз өтө эле аша чапкандык болбойт. Жеке өзүнө кирип кетип, үй бүлөсүнө кирип кетип, каза болгон, өтүп кеткен туугандарына, ушундай бир жакындарына чейин кирип кетүү бул өтө эле аша чапкандык. Буюрса, бул мезгил да өтөт, баардык мезгил өтөт. Анан ортодогу достук кайрадан жанданат. Баардыгын жакшылыкка үмүттөнөлү. Ошон үчүн бүгүнкү күндө эки досту өтө бири-бирине карама каршы коюп, мына ушундан бир өтө чоң бир саясатты жасайлы деген аракеттерди албетте өтө аша чапкандык деп ойлойбуз. Бул эки дос, эки чоң мамлекеттик ишмер, саясатчы мамлекет үчүн өтө чоң иш жасагандыгын мына бүгүнкү күндөн баштап мындан ары да биз дайыма айтышыбыз керек. Эгерде азыр Камчыбек Кыдыршаевичке ушундай бир сөздөр айтылса, эртең ушул эле сөздөр башка бирөөлөргө да айтылып калышы мүмкүн. Ошон үчүн булардын баардыгын мына адилеттүү карап, өтө аша чаппай, мыйзам ченемдүү караганга үйрөнүшүбүз керек. Буга чейин президенттин администрациясы бул көрүнүштү атайын уюштурулган чагымчылдык деп баалаган. Маалыматтык саясат кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков билдиргендей, мындай кадамдар өлкөдөгү туруктуулукка доо кетирүүнү көздөйт. Билдирүүдө Камчыбек Ташиев жана анын жакындарынын каралаган фейк аккаунттар иштеп жатканы боюнча айтылган. Ал укук коргоо органдары учурда мындай посттордун авторлорун аныктоо үстүндө иштеп жатканын кабарлаган болчу. Генерал Камчыбек Ташиев жана анын жакындарын каралаган фейк аккаунттары иштеп жатканын байкадык. Муну кырдаалды атайын курчуткан чагымчылдык катары баалайбыз. Тиешелүү органдар иш алып барып жатат. Жыйынтыгы чыкса, андай чагымчылдар жазаланат. Социалдык байланыш тармагында саясий кутум уюштуруп, чагымчыл маалыматтарды таратуу кылмыш болуп эсептелет. Жазылган чагымчыл посттор мазмунуна жараша кылмыш иши катары каралат. Андыктан жазган пикирлерге жоопкерчиликтүү мамиле кылууга чакырабыз. Камчыбек Ташиев 10 февралда президент Садыр Жапаровдун чечими менен Минкап төрагасынын орун басарлыгы УКМК төрагалык кызматынан күтүүсүз бошотулган. Ал муну мамлекет башчынын чечимин аткарууга милдеттүүбүз деп түшүндүргөн. Белгиле кетсек, Камчыбек Ташиев өлкөнүн жооптуу мамлекеттик кызматтарында 5 жыл толугу менен иш алып барды. Бул убакыт аралыгында президент Садыр Жапаров менен биргеликте мамлекеттин коопсуздугун көзөмөлдөп, чечилбеген чек ара маселелериндеги чечкиндүү кадамдары кылмыштуу топтордун тамырын кырккан ишмердүүлүгү менен элдин эсинде. Сөздөрдү чыгарып, ийинен чыкпай, отуруп алып бар нерселерди токуп отура беришет. Ошондуктан биз эркекпиз, эркектик намысыбызды аткарышыбыз керек. Нурзада Сыдыкова, Октойкал Сомралиев, Күндөмү жыйынтык программасы үчүн.